Ош облусунда жол кырсыгынан 13 адам жабыркады. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык 15 август күнү Өзгөн районуна караштуу Өзгөн шаарында 2 Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаалар жана Деулаб үлгүсүндөгү унаалардын ортосунда жол кырсыгы катталган. Кырсыктын кесепетинен жалпы 13 адам ар кандай жараат алышкан. Тактап айтканда 8 жаран учурда оор абалда жана 5 жаран жеңил жаракат алышкан. Жерине тартылган куткаруучулар жаракат алган жарандарды унаадан чыгарып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Мектеп формасы классикалык стилге дал келиши керек. Бул тууралуу бүгүн 16 августта билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова билдирди. Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында мектеп формасы классикалык мүнөзгө ээ. Окуучулардын мектеп формасы аба ырайына жана окуу сабактарын өткөрүүчү жерге, окуу бөлмөдөгү температуралык режимге ылайыктуу болууга тийиш, деди ал. Министрдин орун басары кошумчалагандай, социалдык жактан аярлуу катмардагы ата-энелерди мектеп тарабынан берилген форманы алууга мажбурлоо мыйзамсыз. Алар окуучуну талап кылынган үстү ак, асты кара түстөгү форма менен камсыздаса болот. Бул жылы билим берүү жана илим министрлиги башка министрликтер жана ведомстволор менен биргеликте мектеп окуучулардын бирдиктүү формасы жөнүндө чечим кабыл алат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинде көчмө жыйын өткөрдү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматта айтылгандай, кеңешменин жүрүшүндө Бишкектин жанында 7000 орундуу спорттук маданий комплекстин, Ысык Көл облусундагы Асман экологиялык таза шаарынын, ошондой эле Орок айылындагы 22000 орундуу стадиону бар Бишкек Сити эл аралык ишкер борборунун курулуш долбоору сунушталды. Мындан тышкары борбор каладагы номер 47-түзөтүү колониясынын ордуна мектеп жана бала бакчаларды камтыган турак жай комплекси куруу маселеси каралды. Министрлер кабинетинин башчысы тиешелүү ведомстволорго жогоруда аталган объектилердин курулуш долбоорлорун эл аралык стандарттарга жана ченемдерге шайкеш келтирүү иретинде сапаттуу иштеп чыгууну тапшырды.